Ошондой эле өзүнүн баласын дейт бир нерсе убада берип аткарбай койгон дагы жалганчылыкка кошулат дейт. Балам жалаң 5 окусаң велосипед алып берем деди, окуса кийин алып берем деди, болбой калат уже деген сөз да. Бирөө айтат, мен дейт балам айттым, мектептен жооп сурап кел, сапарга чыгабыз, бир жака барып келе, тойго барып келебиз деп айттым. Анан балам жооп сурап келди, эртеси той болбой калып, барбай калдык. Анан сабакка барбай калды балам дейт. Анан кийин эртең эжеке кантип айтам, сапарга барбай калсам, эми бир жол жалган айткам эчтеке болбойт. Сапарга барып келдик деп, мына сизге белектеп тампан салып берип койдум, эжеге апарып берип кой деп берип койдум дедим. Анан балам кетти, бир кечинде келип балам капы болуп келди дейт. Эмне десем, каяка бардыңар? Сапарга бардык. Каяка, кантип бардыңар? Эмне, кимдер барды, дагы эмне болду деп эжеге бир кандай суроо берген экен, ар бир суроо жалган айткан туура келип калды дейт да. Ошентип бир жалган айтып эчтеке болбойт деген 10 жалган менен кайтып келдим деп балам капы болду дейт. Ошон үчүн жалган айткан үйрөтпөш керек экен да. Телефон мен үйдө жок деп кой. Мен анан барам, аминтип кой, тигинтип кой деп айткан сөздөр болбойт экен. Бала